65 жаштагы Токтогул Бектемиров саламаттыгына байланыштуу 15 жыл мурда Чүй өрөөнүнө көчүп келген. Жубайы экөө 6 баласы менен Сокулук районуна отурукташкан. Көп өтпөй Ак Ордо жаңы конушунда 4 теше жерге үй салышкан. Бирок ага расмий документти бүгүн гана алып отурат. Биз буга чейин Новопавловск айылынын өкмөтүнө караштуу 477 контурунун 666 кызыл китеби менен чечим чыкты. Кудай буйрса. Анан ушул жасынакай бир ак үйлүү, ак өргөлүү болуп турганга закон ченеми менен ушул биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич Жапаровго чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Айткан сөзүн ушул эл менен жакын болуп, кандайдыр бир чоң көйгөйдү чечип берип атат. Ак Ордо жаңы конушунун дагы 114 тургуну документ алышты. Бул иш-чара президент Садыр Жапаров жарыялаган бир жолку жер мунапысынын алкагында жүрүүдө. Мамлекет жетекчиси былтыр Бишкектеги Ак Ордо конушуна барып, анда кызыл китеби жок жер тилке ээлери менен жолугушкан болчу. Аларга арыздарын тиешелүү комиссия карап чыгаарын айткан. Атайын комиссияга 18 миңден ашык арыз түшкөн. Биз ошол урматтуу президентибиздин берген миссиясын аткардык деп айта алабыз. Бирок убакыт апрелде деп элдер айтты, майда беребиз деп айтты. Бирок оңой болгон жок. Биз бар түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Ал жерде көп маселе бар, кыйынчылык болду, эл өзү көрдү, эл менен уруштук, талаштык, жараштык. Бирок бүгүнкү күнгө келип ошол миссияны аткарды деген ойдобуз. Атайын комиссия Сокулук районунда жер мунапысына туш боло турган 894 гектар жер аянтын белгилеген. Анда 15 миң тилке бар. Ушундай эле жумуштар жалпы Чүй облусу боюнча да жүрүп жатканы белгиленди. Бардык райондордо комиссия түзүлгөн, комиссия өз иштерин жүргүзүп жатышат. Бардыгы азыр бүгүн эми 100тө тапшырдык, бул башы болду. Бүттү. Кийинкилери келип документтерин тапшыргандар, документтери туура болгондор кызыл китептерин алып кете беришет. Комиссия баягы жогонун негизинде ишин алып бара берет. Жер мунапысы бир жолку гана өнөктүк, жана ал 2 жылга уланат. Анын алкагында жалпысынан өз алдынча курулган 142 миң үй жана пайдубал мыйзамдаштырылат. Чоң кубаттуулуктагы электр чубалгылары, газ түтүктөрү өткөн жердин жана көрүстөн санитардык полигондун жанында жайгашкан үй пайдубалдарга мунапыс берилбейт. Бул жаатта былтыр апрель айында жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Акмарал Сабатар, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.